Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызда the article үйрөнөбүз. The бул белгилүү артикл экен. Мурдакы сабагыбызда белгисиз артиклдарды үйрөнгөнбүз. A жана M'ди. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда белгилүү артикл үйрөнөбүз. The деген артикл this деген сөздөн алынган экен. This деген бул дегенди билдирет. Демек, белгилүү бул нерсе ошодон алынган артикл экен. Кыргыз тилинде мындай артиклдар жок, ошон үчүн буну түшүнүш кыйыныраак. Бирок бир нече мисалдарды карагандан кийин түшүнүктүү болот, Мисалы, мына мисалдарды карайбыз. I saw a bear at the zoo yesterday. Кандай которулат? Кече мен зоопарктан аю көрдүм. A bear дегенде белгисиз эле аю, биз билбейбиз кайсыл аю. Кийинки сүйлөмдө улантып сүйлөсөк, the bear was big and brown. Бул жерде белгилүү артикл колдонуп жатат. The bear кайсыл аю? Биз кече зоопарктан көргөн аю жөнүндө сөз болуп жатат. Демек, the bear was big and brown. Аю кандай болчу? Чоң жана күрөң аю экен деп сүйлөм уланып атат. Демек, the эмне үчүн колдонулду? The bear себеби аюну баарыбызга белгилүү болду, Белгилүү аю жөнүндө сөз болуп жатат экинчи сүйлөмдө. Кийинки сүйлөмүбүз I read a book last year. Былтыркы жылы мен китеп окудум. A book белгисиз эле китеп, Ал эми улантып сүйлөгөндө the book was very interesting. Ал китеп the book, Былтыр окуган китеп жөнүндө сөз болуп жатат, Ошон үчүн белгилүү. The book was very interesting. Китеп абдан кызыктуу экен. We bought a new TV yesterday. Биз кече жаңы телевизор сатып алдык. We bought. Жаңы телевизорду белгисиз, A new TV yesterday. Кандай телевизор экен? Улантабыз. The TV, телевизор, белгилүү телевизор, бул сатып алган телевизор, is flat screen, жалпак экрандуу телевизор дейт. Демек, экинчи сүйлөмдө белгилүү телевизор жөнүндө сөз болуп жаткандыгы үчүн the TV дедик, A TV дегендин ордуна the TV is flat screen. We went to see a movie last night. Кече кино көргөнү бардык. The movie was long. Кино узак кино болду дейт. The movie. Кайсы кино? Белгилүү кино болуп жатат. Кайсы кино? Кече биз көргөн кино. The movie was long. Түшүнүктүүбү? Кийинки мисалыбыз. The definite article, белгилүү артикл дагы качан колдонулат экен? Экинчи учуру дүйнөдө бир гана жалгыз нерсе жөнүндө сөз болсо, the колдонулат. Мисал үчүн, the sun деген күн, жалгыз гана күн барбы? Ошон үчүн the менен белгилүү артикл менен айтылат экен, Ар дайым күндү айтканда the sun. The sun is out today. Бүгүн күн чыгып турат, The sun is out today. The moon, ай, эмне дейт? The moon деген ай, The moon was very bright last night. Ай кече абдан жаркырап чыкты дейт. Демек, күн ай жалгыз болгон үчүн дагы the moon дейт экенбиз, белгилүү артиклды коет экенбиз айдын алдында. Себеби дүйнө жүзүндө жалгыз эле ай бар, биздин планетабызда. The Pacific Ocean is 25 minutes of driving from us. Pacific Ocean деген эмне? Кайсыл океан? Тынч океан. Океандагы Тынч океан дүйнө жүзүндө жалгыз бир эле Тынч океан бар, Ошол белгилүү нерсе жөнүндө сөз болуп жатат, ошондуктан the Pacific Ocean деп айтат экенбиз, Тынч океан бизден 25 минутта машиналык жол экен.
The president came to Osh yesterday. Президент Ошко кече келди дейт. Кыргызстанда бир эле президент бар, ошон үчүн белгилүү президент жөнүндө сөз болуп жаткан үчүн the president, the deyбиз, the-ни колдонобуз. The internet has a lot of information. Интернетте абдан көп маалымат бар дейт. Интернет дүйнө жүзүндө бир гана интернет болгон үчүн the internet деп коет экен, белгилүү артикл колдонулат экен интернеттин алдында. The BBC is in London. BBC телевидениеси бар, кагаз журнал BBC деген корпорация бар, жалгыз эле. BBC кайда экен? BBC Лондонда дейт. Ошон үчүн белгилүү бир корпорация жөнүндө сөз болуп жаткан үчүн the BBC дейбиз. A BBC болбойт, the BBC. A president болбойт, the president. Мисалы үчүн A Pacific Ocean болбойт, the Pacific Ocean. Белгилүү нерсе жөнүндө сөз болуп жатат. Үчүнчү колдонушу бул мамлекеттерде колдонулат экен. Мисалы үчүн United деген кошмо штаттар. Кошмо штаттарынын алдында ар дайым the колдонулат экен. The United States. I live in the United States. Мен Бириккен Кошмо Штаттарында жашаймын. I live in the United States. Кийинки сүйлөм. The Netherlands деген Нидерланды, Голландияны The Netherlands дейткенбиз, англисче. Нидерландиянын жанында ар дайым the колдонулат экен. Себеби мамлекеттин атында S уланган үчүн the көптүк түрдө болуп көрүнүп жаткандыгы үчүн the колдонулат экен. Нидерланды, the Netherlands. Бул эмне Голландия жөнүндө сөз болуп жатат. Голландия кайда? Is in Europe. Европада дейт. Ар дайым эстегиле, Голландияны айтканда эмне деп айтат экенбиз? The Netherlands деп айтат экенбиз. My friend is from the Philippines. Менин досум кайдан болот? Филиппинден болот. Филиппин деген мамлекеттин алдында дагы ар дайым the коюлат экен. Себеби эмеде мамлекеттин атында көптүк түрдө болуп s кошулгандыгы үчүн the менен айтат экенбиз. Carol lives in the United Kingdom. Carol кайда жашайт? Бириккен падышачылыкта жашайт. Бириккен United Kingdom деген кайсы жер? Англия. Англияны United Kingdom дейбиз. Бириккен падышачылык деп коет. United Kingdom. Себеби бириккен падышачылыктын ичине эмне кирет? Англия, Уэльс жана Ирландия кирет. My family lives in the Kyrgyz Republic. Republic деген сөздө дагы the коюлат экен, республика дегенде. Менин үй бүлөм Кыргыз Республикасында жашайт. My family lives in the Kyrgyz Republic. Демек, качан гана United Republic же Kingdom деген сөздөр кошулса мамлекеттин атына, анда the-ни коюп эткенбиз. Жана Нидерланды жана Philippines дегенде көптүк түрдө айткан үчүн the-ни кошуп айтат экенбиз. A Netherland болбойт экен, the Netherlands болот экен. A Philippines болбойт экен, the Philippines болот экен, туурасы. Кийинки колдонушу the сынатоочтун 3-чү даражасында колдонулат. Сынатоочтор бир нерсенин кандай экендигин көрсөткөн сөздөр. Мисалы үчүн good деген жакшы, better деген жакшыраак, the best деген эң жакшы. Демек, ар дайым сынатоочтун 3-чү даражасында, күчөткөн даражасында the колдонуп айтылат экен. The best деген эмне деген сөз экен? Эң жакшы. Мисалы үчүн сүйлөм. My friend is the best. Менин досум эң жакшы. Эң жакшы дос, My friend is the best.
Bad жаман, worse жаманырақ, the worst ең жаман. Old қары же eski, older ескірақ, қарырақ, the oldest ең eski, ең қары деген мағынада екен. Демек, ошоның 3-чү даражасында салыштырганда, санаттоочтун 3-чү эң ушундай, эң жаман, эң жакшы, эң жаңы деген сөздөрдө the колдонулуп айтылат экен. Сүйлөмдү карап кетебиз. This computer is the oldest and the worst. Бул компьютер эң эски жана эң жаман дейт, эң жаман иштеген компьютер экен. The worst эң жаман. New жаңы, newer жаңыраак, the newest ең жаңы. Мисал үчүн сүйлөм. The newest model is iPhone 7. Ең жаңы модель бул iPhone 7 дейт, мисал үчүн. Эми кийинки слайдда эмнени карайбыз? Окулушу. The деген артиклнын туура окулушу эки жолу болот экен. Биринчиси үнсүз тамгалардын алдында the деп окулат экен. Мисал үчүн the book. Мына үнсүз тамга b. B деген үнсүз тамгабы? B-нин алдында the деп окулат экен. The book, the door, the phone, the car, the home, the university. Мына university деген мына үндүү тамга болсо деле деп каткалаң үндү берген үчүн, тыбышты берген үчүн the-ни колдонот экенбиз. The university. Ал эми үндүү тамгалардын астында болсо the деп окулат экен. The egg, the interesting story, the hour. Мына h деген үнсүз тамга болсо деле бул жерде окулбай калган үчүн hour деген окултат, ошон үчүн the-ни айтат экенбиз. The hour. Саат, The idea, идея. The honest person, чынчыл адам. Мына жерде h үнсүз тамга болсо деле тыбыш бербей калган үчүн honest эле болуп калат, өөнү угуп атабыз. Ошон үчүн the деп белгилүү артикл the деп окулат экен. The honest person, чынчыл адам. The eye, көз. The apple, алма. The evening, кечинде. The evening. Окулуштарын түшүндүңөр, үнсүз тамгалар турса алдында the деп окулат экен. The book, the egg. The door, the interesting story. The phone, the hour. The car, the idea. The home, the honest person. The university, the eye. Сурооңор болсо комментарийга калтырып кеткиле. Эмки сабактан дагы көрүшөбүз. Okay, have a great time and I will talk to you in the next lesson. Bye bye. Have a great day.